Доктор Шашейна, азыр мектептин программасы менен жалпы республикалык тестирлөөнүн программасы экөө эки башкача болуп атат. Ушул боюнча бизге шайлоочулардан, ата-энелерден аябай көп кайрылуулар келип атат. Ушул экөөнүн айырмачылыгы боюнча биздин төрага дагы айтып өткөн да. Мектептин программасы башка, ОРТнын тести такыр башкача, бири-бирине окшоштук келбейт да. Ушуну бир карап чыксаңыздар, ОРТны деле ушул мектептин программасынан алып туруп жасаш керек да. Ошондой эле ата-энелер бул жерде айтып атышат, биз ушул ОРТга мектептин программасынан сырткары кошумча ар бир балага 5000 сомдон айына төлөп окутуп атабыз деп. Ушуну бир мектептин программасынан алсаңыздар, менимче туура болот эле. Сиздерге бир сунуш да. Анан азыр эми 12 жылдык боюнча кесиптештерибиз да сунуш беришти, суроолорду беришти. Өзү 11 жылдык мектепке бүгүнкү күндө балдарыбыз батпай атат. 200-300 орунду мектепте бүгүн 2000-3000 окуучулар окуп аткан жерлер көп да. Аябай жыш жайгашкан райондордо мына Кара Сууну алсак болот, Ноокатты алсак болот, Сузакты алсак, керек болсо Бишкек шаары, Ош шаарында 300 орунду мектепте 2000, керек болсо 2500 окуучулар окуп аткан жерлер бар. Ошондуктан 12 жылдык балдар, эгер 12 жылдык болсо, ушулар кайсыл жакка окуйт? Шарт барбы? Батабы балдар? 12 жылдык билим берүүдө мазмундук өзгөрүү болот. Жаңы мундагы окуу китептер, жаңы мундагы окуу методикалык комплекстер деп коет, балдарга, мугалимге жана окуучу үчүн. Толугу менен жаңы педагогикалык мазмундагы жаңы стандарттарга жараша мугалимдерди даярдоо, мугалимдердин методикасын камсыз кылуу, бул жерде кайрадан 1 жыл балдарды отургузуп окутуу кызыкчылыгыбыз жок. Ушул эле балдардын саны. Бизде мазмундук өзгөртүү кетет. Доктор Шашейн, азыр мына 1 класска, мына азыр подготовительный окуп аткан 6 жаштагы балдар эртең мына кийинки быйылкы окуу жылына сразу 2 класска барат экенбиз деп атышат да. Ушул туурабы? Азыркы подготовительный 6 жаштагы балдар. Ооба, туура. Алар нөлөбойдон эле сразу 2 класска өтүшөбү? Себеби нөлөбойдо жана программа наристени өттү. Наристе программасы дээрлик 1 класс материалдар менен шайкеш келет. Айырмасы аз гана. 5 жаштагы бүгүнкү күндө садиктеги бөбөктөрүбүз сразу 1 класска барып калышабы алар? Жок. 6 жаштагы балдар 5 бала бакчада эле калат. 5 бала бакчада эле кала берет. 6 жаштагы балдар. Анан ушул жерде бир суроо пайда болуп атат да. 1 класска кирген балдарга экзамен алып киргизишеби? Чегинде эч ким экзамен алганга акысы жок. Себеби балдарды биз эчтекеге үйрөтпөсөк кантип балдарды алат? Ушул нерсени мына мен сиз аябай так туура жооп бердиңиз да. Себеби мына мектепке биз ошол билим алыш, үйрөнүш, окуш үчүн барчу элек да. Бүгүнкү күндө 1 класска кириш үчүн балдардан экзамен алып атышыптыр да. Ушуну мындай бардык мектептерге жайылтып, ушул маалыматты так жеткириш керек. Мектептин директорлоруна да жеткириш керек да. 1 класска барган балдардан экзамен албаш керек демек, туурабы? Рахмат. Анан мына ушул 2018 жылдагы туулган балдарга 2 класска кирсе сертификат талап кылынат экен деп бизге кайрылып атышат. Сертификатты бүгүнкү күндө жеке менчик бала бакчалар берет экен, мамлекеттик бала бакчалардан сертификат берилбейт экен да. Сертификат сөз түрү талап кылынабы? Жок, биз бул балдардын тизмесин түндүктөн эле алдык. ЗАГС менен бекитилген, Минздрав менен бекитилген, ата-энесинин пропискасына жараша бул балдар кайсы мектепке чейин окуйт. Бир сертификатты албайт азыр, мектепте сурабайт, баягындай айыл өкмөттөн справка алып кел дебейт. Баары түндүктөн алынды, турат балдар. Доктор Шашейна, сиз аябай жакшы айтып атасыз, бирок ушул нерсени менен сизге сунуш эле да. Мектептерге бүт Кыргызстан боюнча мектептерге ушул маалыматты жеткириш керек. Себеби алар айрым жерлерде бардыгында эмес, ушундай сертификат талап кылышат экен, экзамен талап кылып атышыптыр. Ушул нерсени бүт мектептерге бардык областтарга жеткириш керек да.